Так, улантабыз балдар. Демек, 13-чү тапшырманы карай турган болсок, төмөндөгү туйунтмалардын кайсынысынын мааниси 344-кө барабар дейт. Эми бул тапшырма убакытты өлтүрө турган тапшырмаларга кирет экен. Демек, ортодо тапшырмалар кээ бирөө мындай атайын убакыттыңарды жегенге берилет экен, анан ушул тапшырмада ошолордун бирөөсү экен. Эми бул тапшырманы чыгарганда балдар туура эмес жоопторду алып таштоо ыкмасынан баштайбыз. Ошондой ыкма бар. Мисалы үчүн балдар карагыла, могул жерде атайын 17,2 деп атайын бөлчөк түрүндө берип койгон, силерде мындай адаштырыш үчүнчү. Эгерде балдар биз 17-ни 10-го көбөйткөн күндө дагы балдар, мисалы үчүн 17-ни 10-го көбөйтсөк дагы 170 болот, чынбы? Анан бул жерде бөлчөк болсо 6-га көбөйткөндө эч качан 344-кө жетпейт. Ошондо 10-го көбөйтсөк дагы жетпээрин биз көрүп тургандан кийин биз муну чыгарбайт экенбиз. Эми балдар карагыла, 344 дейт, 344-кө барабар. Бул жерде Г вариантын, мисалы үчүн 338-ге 6-ны кошсо канча болот? 338-ге ушул вариантты текшеребиз да. Себеби А варианты сразу эле туура келбей калды. Анан Г вариантты текшеребиз. 338-ге 6-ны кошсок 344 болот. 344-тү биз 0,2-ге бөлө турган болсок, биз бул үтүрдү бир жолу жылдырсак, бул жака 1-0 кошулат дагы. Бирден беребиз. Көрдүңөр, эки жерде 1-2. Бирден бөлүп баштаганда, биринчи сан эле 1 болгон үчүн, мунун биринчи саны 3 болгон үчүн андан ары бөлүштүн кереги жок экен. Түшүндүңөрбү? Мына ушундай ыкмаларды үйрөнсөңөр, анда Г варианты дагы туура келбейт экен. Эми балдар карайбыз. Могул, мисалы үчүн Б вариантты карай турган болсок, мына 5-тен могул экөө көбөйтүлүп атат дагы, анан бүт эле майда сандар турат балдар. Бутурап эле майда сандар. Бул жерде мисалы үчүн карай турган болсок, чоң сан бар, мына 34-төн 5-тен 2. Демек, бул жер бүт эле майда сан болгон үчүн, муну азыр эсептеп убакыт короп отурбайлы, В варианты туура келет. Мына логикалык ыкмалар ушундай болот экен балдар. Атайын мен силерге көрсөтүп атам. Так. Комментарийге да жазып атышат. Всы туура, калькулятор менен шулдатып эсептеп коюшту окшойт, Так, улантабыз. Көрдүңөрбү балдар, кандай логикалык эсеп дегенде кандай логика болуш керек экен көрүп атасыңарбы? Эмненин негизинде логика болуш керек? Кандай мына ошол мен азыр көрсөтүп аткандарды силер кайталап үйрөнө турган болсоңор, мына логикалык эсептер ушундай болот экен. 14-чү мисалды карайлы. Төмөндөгү сандардын кайсынысы эң чоң дейт. Бардыгы бөлүү экен, ошондо эң чоң санды карай турган болсок, балдар карагыла. Мисалы мен Б вариантын текшерейин. 15-ти 5-ке бөлсөм 3 болот. 3-тү 12-ге бөлсөм уже 0,5 болуп майдаланып кетет. Анан 6-га бөлсөм дагы 0,5 болуп майдаланып кетет. Пока Б варианты туруп турат. Ошондо Б менен Аны салыштыра турган болсок, эки окшошураак болуп атпайбы? Демек, А варианты, А дагы эсеп, Б-га караганда уже чоң болору көрүнүп турат. Себеби 5-ти 12-ге бөлсөк 0,1 нерсе чыгат. Мен азыр эсептей элекмин. Бирок 15-ти 0,ге бөлсөк уже чоңураак эле сан болот. Анан 6-га бөлсөк, демек, А менен Б-ны салыштыра турган болсок, кайсынысы чоң деп атат? Демек, А Б-га караганда чоңураак болот. Б кичинекейирээк экен Б. Демек, Б варианты эмеден чыгып калат. Салыштырууданчы эң чоңдордун катарына кирбей калат. Себеби экөө окшош болуп атат сандары, бирок могу жерде каша болгон үчүн бул жак чоңураак. Эми биз В вариантын текшерип коюшубуз керек. 15-ти 5-ке бөлсөк 3 болот, же болбосо мындайынан кылып айландырып койсок болот, балдар. Ошондо 15-ти 5-ке бөлсөк 3 болот. Так. 3-тү 6-га көбөйтсөк 18 болот. 18-ти 12, экөөнү тең 6-га бөлсөк 3, анан 2 болуп калат экен. Бул 1,5 болуп калат экен. Эми Г вариантын текшерип коелу, балдар. 15 бөлүнгөн 12
көбөйтүлгөн 6 бул жакка 5 болуп калат. 5 менен бул экөө кыскарып кетсе, бул жер 3 болуп калат, 12 менен бул бөлүнсө, бул жер эмне болуп калат? 2 болуп калат дагы. 2ден 3 болуп калса 1,5. Демек, В менен Г варианттары экөө бири-бирине барабар экен. Экөө тең бири-бирине барабар болуп атса, демек А варианты бардыгынан чоң болот экен анда, Себеби экөө тең болуп атса, демек булар чоң боло албайт да. Ошол себептен А варианты туура болот экен. Комментарийин окуп коеюн. Асы дейт, балдар дагы чыгарып атышат. Азаматсыңар. Так, Адинай кол көтөрүп атат. Так, микрофонуң жок экен, Адинай, микрофонду күйгүзүп, анан эфирге чыксаң болот. Эсептерди уланталы. Так. Так, 15-ші эсепти карайлы, балдар. 15-ші эсепте, мындай эсептерди көргөндө балдардын аллергиясы кармап кетет да, көбүнчө мен жакшы билем. Тамгаларды жакшы көрбөйт да балдар. Себеби математика бул цифра го чынбы? Цифра. Цифра болсо анан тамга болуп кетсе эле жакшы көрбөйт. Себеби эмне үчүн жакшы көрбөйт? Себеби чыгарганды билбейт да балдар. Ким ошо бир нерсени жакшы билбесе эле, аны жактырбайт дагы, жаман көрүп баштайт да сразу эле. Эми мен силерге ыкмаларды үйрөтөйүн, балдар. Тамгаларды көрсөңөр, силер мындан кийин жакшы көрүп баштасаңар дагы болот экен. Себеби эгерде мына А Бга барабар эмес дейт, Б плюс минус Б болушу мүмкүн дейт, Б 0га барабар эмес дейт. Ошондо биз, балдар, 0, 1 жана минус 1 деген сандарды коет экенбиз, балдар. Демек, балдар, биз дайыма силер тамгаларды көрүп эле, анан кошумча маалыматта мындай берилбеген болсо, анда биз ушу минус 1, 0, 1 деген ушул 3 цифраны беришибиз керек. Кээ бир учурларда болот, балдар, кээде үчөөнү тең бергенде так аныкталбай калат, ошондо 10, 0, анан минус 10ду бере турган болсок, анда аралык алысыраак болгон үчүн эсеп тагыраак чыгат да. Себеби эмне үчүн 0 бирлерди беребиз? Себеби чыгарыш оңой болот. Анан башка 7, 8, анан 27 деген сандарды берип алып өзүңөрдү кыйнай бербегиле. Кыйнаштын кереги жок, макулбу? Так, чыгарабыз эми. Бул жерден Б 0га барабар эмес дейт. Көрдүңөрбү? Б 0га барабар эмес дейт. Себеби бул жерде А Бга бөлүнүп турат да, санды 0га бөлгөнгө болбойт, Ошол себептен ушундай учурларды берет, эгерде бөлүмдө болуп калсачы. Демек, биз Бга 0ду койгонго болбойт экен, анда биздин жумушубуз дагы жеңилдеп калды. Эми биз Ага 1ди коебуз. Ошондо, балдар, көңүл бургула, биз минус 1ди, 0ду, анан 1ди да коюшубуз керек. Көбүрөөк убактыбызды алат бул эсеп. Бирок чыгарышыбыз керек. Анда төмөндөгү сандардын эң кичинеси кайсы дейт. Ошондо, мисалы, А 1 болушу мүмкүн, Б минус 1 болушу мүмкүн, Ага 1ди койсок, Бга минус 1ди койсок, бардыгына коюп чыгабыз мындай кылып. Балдар, көңүл бургула, мен Бга минус 1ди коюп атканда, могу жерде Бнын маңдайында да минус турат. Демек, ошол минустун мен өзүн жазам, Бны минус кылып, кашанын ичине дагы бир жолу жазышым керек. Анан А демек 1 болду, бул 1 болду, бул минус 1 болуп калды. Эми карагыла, келгиле чыгаралы. А 1 болсо 1, 1ден 1ди алсак эмне болуп калат? 0 болуп калат, чынбы? 0 болгондо санды 0га бөлгөнгө болобу же болбойбу? Кана комментарийге жазгылачы мага. Болбойт дейт, мына чолпон айтып атат. Болбойт. Демек, бизге биринчи эсептен эле көрүнүп калды, санды 0га бөлүп атабыз уже. Ошол себептен маалымат жетишсиз дегенди тандайт экенбиз. Түшүндүңөр,
Эгерде азыр биз башка сандарды коюп көргөндө бөлүмү 0 чыкпай калганда дагы текшерип көп убактыбызды коротмокпуз да. Бул жерден азыр сразу эле 0 болуп көрүнүп калды. Ошол себептен калган эсепти улантыштын кереги жок экен. Так, эми 16-чы мисалды карайлы. 16-чы мисалды чыгаралы. Төмөндөгү барабарсыздыктардын кайсынысы туура? Туура, бул жерден эсепти чыгарышыбыз керек эми. Так, комментарийлерден мен бир сыйра окуп коеюн. Так, биринчи эсепти чыгаралы балдар. Биринчи эсепти чыгарсак 4,5 6-дан 1-ге бөлүнүп атыптыр. Анан 4,5 6-дан 1-ге бөлүнүп, анан дагы 3 кошулуп атат. Могу жерде окшоштору бар болгон үчүн мен окшошторун алып салсам боло берет да, салыштырып аткандачы, убакытты коротуп отурбай. 6-дан 1-ге 3-тү кошуп, анан 4,5 дагы бөлүп отурбай, мен бул жерде окшош болуп тургандыктан шак эле чийип салсам болот. Ошондо 4,5 чоңбу же 4,5-ти 3-кө бөлсөк чоң болобу? Анда шак эле көрүнүп калды, могу туура эмес. Бирок эгерде мен могу 6-дан 1-де чийип салбаганда, мисалы үчүн, анда кичине оорураак болуп калмак да. Ошондуктан балдар ушундай ыкмаларды колдонот экенбиз. Демек, могу биринчиси туура эмес болуп калат экен. Андан кийин могу экинчисин мен азыр чыгарбай кое турайын дагы. Бул жерден мен азыр В менен Г варианттарында текшергеним жеңилирээк мага. Ошондуктан кичине мага татаалыраак көрүнсө эле, аны кое туруп башка варианттарды текшергенге киришибиз керек экен. Бөлчөктөрдү балдар кантип салыштырабыз? Мен силерге дагы бир жолу кайталап өтөйүн. 7-ден 8 менен 4-төн 3-тү салыштырыш үчүн мунун бөлүмүн буга көбөйтүп коем дагы. Бул жакка жазам 21. 8-ди 4-кө көбөйтсөм 24 болот. Демек, бул жак чоң. Демек, могу белги туура эмес коюлуптур. Бул жак чоң болуш керек экен. Ошондуктан бул дагы туура эмес экен. Так, бул эко А менен В варианты кетти. Азыр мен Б-ны текшере элекмин, бирок Г-ны текшерсем, могу Г туура эмес болсо, анда Б-ны текшерип чыгарып отурбай эле мен туура деп белгилейм. Эгерде Г туура болуп калса, анда мен Г-ны белгилейм дагы, Б-ны чыгарып отурбайм да. Көрдүңөрбү? Математикада ушундай да, бир жообу 100% туура чыгып атса, калган жоопту текшериштин кереги жок. Бул силерге аналогия эмес. Эң жакыныраак вариантты издейт элем деп отурбайсыңар. Математика ушундай. Так, анда мен 41-ди эле 8-ге бөлөйүн. Себеби бул жерде 5 бүтүн бар болот го, бул жерде дагы 5 бүтүн бар да. 5-тен берсем 8 жерде 5 40 болот. Демек, 5 бүтүн 8-ден 1 чыгып атат. Көрдүңөрбү? Эми бул 5 бүтүн 8-ден 3 чоңбу же 5 бүтүн 8-ден 1 чоңбу дегенде 5-тер окшош болуп турса, алып салсаңар боло берет аны деле. Ошондо 8-ден 3 чоңбу же 8-ден 1 чоңбу? Сразу эле көрүнүп атат, 8-ден 3 чоң да. Демек, могу Г туура эмес экен. Анда туура вариантыбыз Б болот. Мына ошентип белгилейт экенбиз. Комментарийлерди да окуп коеюн. Б туура дейт. Так. Ооба. 4 жерде 8, 32 болот, ооба. Мен 24 деп койдум. Могу жерде 8 жерде 4, 32 болот, ооба. Ошондо бул жак чоң баары бир, Так, жакшы. Улантабыз. Так, улантабыз. Суроолоруңар болсо комментарийлерге жазгыла. Так, кол көтөрүп аткан окуучулар бар экен. Мен Так, Адинай микрофонду күйгүзүп сурооңду берсең болот. Так, Азизбек.
Агай саламатсызбы? Саламат. О 15-ci суроонун ағысында 6-дан 1-ди сразу эле алып салдык го. Ооба. А эмнеге 6-дан 1 кыскарат дагы 4-төн 5 кыскарбайт? Жо мен кыскарткан жокмун бул жерде. Мен жөн эле силерге ыкманы көрсөтүп атам да. Мисалы үчүн, бул жерден балдар мен 6-дан 1 эмне үчүн алып салдым? Мен кыскарткан жокмун. Мен эсепти чыгарыш үчүн, оңой болуш үчүн бул жерде салыштыргыла деп атат да, барабар канча чыгат деп сураган жок. Ошондуктан бул жерде 6-дан 1, бул жерде да 3 кошулуп атат. Анан муну мен бөлүп отурганым жакшыбы, же болбосо тезирээк жоопту тапканым жакшы? Жоопту тапканым тезирээк жакшы, Ошол себептен бул жерде дагы 6-дан 1, бул жерде да 6-дан 1 бар болсо, аны алып салсак боло берет. Бул салыштырууну тездетүү максатында. Мектепке барып алып, анан теги доскадан ушундай эсепке барабар канча болот десе, силер ошентип чийип салбагыла, агай ушинтип эле деп эжекиңер жыгылып калат. Эмне болгон методиканы үйрөн. Бул ОРТга туура келе турган методикалар да. Убакытты үнөмдөйсүңөр, тез табыш үчүн, ошондой ыкмалар бар экен. Так. Улантабыз. Кээ мен ошол көрсөтүп аткан методикалар негизи мен бул жерде көргөн эмесмин да, мисалы үчүн YouTube'дан деле карасаңар, кыргызча сабак өтүп аткандарда мындай методикалар кездеше бербейт. Себеби буларды мен атайын Израилден онлайн дистанционный курс окуп, үйрөнгөндө көп нерселерди үйрөтүшкөн да. Аларда мындай геометрияны чыгарганда да көрөсүңөр, жана Пифагордун теоремасын почти колдонбой эле иштейм да мен дайыма катыштар менен иштеп эле А квадрат, Б квадрат деп отурбай эле эсептерди бат эле чыгарып көрсөтүп кете берем да. Көрөсүңөр, геометрия курсун ачсаңар да үйрөнөсүңөр. Мисалы үчүн, могу жолдо мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы? 8-ден 7 чоңбу же 6-дан 5 чоңбу десе, мен окуучуларга дайыма эле үйрөтөм да. 8-ди 5ке көбөйткүлө, 8 жерде 5 40, анан 6 жерде 7 канча болот? Так, 42 болот, 6 жерде 7 42. Демек, мен муну 6-ны буга көбөйтүп бул жакка жаздым, 8-ди буга көбөйтүп бул жакка жаздым, демек бул жак чоң деп мен айтып атам. Шак эле. Муну болсо, мисалы үчүн, классикалык ыкмада кантип үйрөтөт силерге? Экөөнү жалпы бөлүмгө келтириш керек дейт силерге. Значит, экөөнү жалпы бөлүмгө келтирип, силер отургуча 8-ди 5ке көбөйтүп бул жакка, муну буга көбөйтүп бул жакка жазып эле сразу эле кайсынысы чоң экенин таап атасыңар да. Аны жалпы бөлүмгө келтиребизби, какая разница, кайсынысы чоң болуп атса таап атабыз. Биз ошондо убакытты экономить этип атабыз да. Ошол себептен балдар ушул ыкмаларды үйрөнгүлө, ортодо аябай керек болот. Түшүндүңөр, бул жерден биз аябай баягы кыска чыгарган ыкмаларды карап атабыз. Аябай көп да математикада кызыктуу ушундай ыкмалар көп. Ошолорду биз өздөштүрөлү. Ортодо эң негизги бул убакыт болот силерге. Убактыңар жетпей калат балдар. Так, 17-чи мисалды карайлы. Комментарийлерди бир сыйра окуп коеюн. Так, комментарийде да кызыктуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Так, төмөндөгү бөлчөктөрдүн кайсынысы 9-дан 7 жана 3-төн 5-тин ортосунда жайгашкан дейт. Бул тапшырма эмнеге жардам берет? Бул баягы А колонка, Б колонкалар бар го. А колонка, Б колонкаларды мындай жакшы салыштыруу, бөлчөктөрдү жакшы түшүнүүгө жардам берет да бул эсеп. Экөөнүн ортосунда жайгашканын билиш үчүн биз 9-дан 7-ден чоң болуш керек балдар. Могул вариант. Анан экөөнүн ортосунда жайгашыш үчүн 9-дан 7-ге караганда 3-төн 5 чоң да, чынбы? 3-төн 5 чоң. Мен муну салыштырбай эле таап алам, себеби алымы чоң болсо бөлүмүнө караганда ал чоң сан болот. Себеби бул жерде бүтүн бар да, мунун алымы кичинекей экен бөлүмүнө караганда. Бул 0 бүтүн болуп чыгат, а бул жерде 1 бүтүн сразу эле. То есть ошондо балдар алымында чоң сан болсо бөлүмүнө караганда бул буруш бөлчөк деп коет, Буруш бөлчөк дайыма бул дурус бөлчөк деп коет муну, андан чоң болот. Эми биз ушул варианттардын ичинен кайсынысы ушулардын ортосунда жайгашканын билиш үчүн
9'dan 7'den çoğ boluş gerek. Anan 3'ten 5'ten kiçinekey boluş gerek. Emi balдар A variantын alıp karaylı. 9'dan 7 çoğ bu, C 12'den 7 çoğ bu. Так, муну чыгарыш үчүн эми баягы мен лекманы көргөзөм. 9 жерде 7 канча болот? 63 болот. 12-ни 7-ге көбөйтсөм, 10-ду 7-ге көбөйтсөм эле 70 болот. Мен могу 2-ни көбөйтүп отурбайм да. Сразу эле 10-го көбөйткөн жеңил го. Ушундай ыкмаларды биринчи көбөйтүп көргүлө да мына. 12-ни 7-ге көбөйтүп отурбайлы, 10-ду 7-ге көбөйтсө 70 болот. Значит 63-төн чоң. Демек мен муну азыр 2-син көбөйтүштүн кереги жок. Demek 9'dan 7, 12'den 7'den çoğunken demek bu ortasında jaygaşıp kalbaydı. Tak. Ulantабыз. Andan keyinki sandı 3'ten 8'de qaray turgan bolsam bolдар 3'ten 8 bul jerde 3'ten 5 boltat 3'ten 8 çoğun. 3'ten 5'ten oşonduktan bul oң jagында jaygaşıp kalat eken. 12'den 7 olsa bul jakta jaygaşıp kalat eken. Ortasında emes. Oşonduktan bul varianttagı tura gelbeyt eken. Bul dagı tura gelbedi, bul dagı tura gelgen jok. Andan keyinkini tekşereli. Так, комментарийлер балдар таап койду окшойт. Мен бул жакка да чыгарайм. 45-35'ti мен 5'ке кыскарта турган болсом, бул 9-7 чыгат, 9'dan 7 бул 9'dan 7'ge барабар да бул. Ошондуктан Г'сы болбойт экен да, анда В'сы туура жооп экен деп мен белгилеп коем. Комментарийлерди көрөйүн. В дейт, В'сы туура дейт, Г'сы деп дагы айтыптыр, В'ны дагы сунуштап атышат. Ооба балдар, В'сы экенин таптык, чогуу чыгардык, азаматсыңар. Мына машыгып атабыз силер менен. Бул мындай кичине разминка сыяктуу да бул эсептер. Жанакы тренировкага барганда эң биринчи же физкультура сабактан эмне кылып коет, чуркатып коет силерди. 2 круг, 3 круг чуркагыла, же болбосо кийин жана легкий атлетика, ар кандай спортторго катыша турган болсоңор да эң биринчи чуркаш керек да. Денени жибитиш керек, канды жүгүртүш керек деген сыяктуу. Ошо арифметиканын негиздери деген биринчи темабыз. Ушул мээни мындай уже гимнастика кылат экен да. Бул эсептерди кайра көп жолу кайталап чыгарсаңар балдар, аябай көп ыкмаларды карап атабыз силер менен. Кыска чыгара турган жолдорду карап атабыз. Ошолорду карап үйрөнгүлө. Так. 18. Төмөндөгү бөлчөктөрдүн кайсынысы 9'dan 2, 3'ten 5'tin ortasında jaygaşkan deydi. Так, азыр мен көрсөткөндөй эле ыкма менен чыгарасыңар балдар. Ортосунда жайгашканын силер аныктаганга аракет кылгыла. Мен дагы так. Так. Чатка жазып атышат. Б'сы туура дейт го, сразу эле В'сы дейт. Макул, силер айта бергиле, мен чыгара берейин. Могул A'сы сразу эле туура келбейт, терс сан экен. А туура келбейт. Так, андан кийин ортосунда жайгашкан дейт. Так, бирден эми текшеришке туура келет экен. Сразу эле көзгө илингидей деле бир эсеп көрүнгөн жок. 9'dan 2'den эмне болуш керек? Чоң болуш керек дагы. Анан 3'ten 5'ten кичинекей болуш керек. Ошондо мен Г вариантын алып көрөйүн. 5'ten 9 менен 3'ten 5'ti салыштырайын. 27 болот, 25 болот, Демек бул сан Г ортосунда жайгашпайт экен, чоң экен, Демек бул туура келбейт экен. Так, андан кийин 9'dan 7'ni салыштырып көрөлү. 9'dan 7 ооба чоң. Ооба. 9'dan 7 чоң болот. Мына себеби бул 9'dan 2 болуп турбайбы, бул 9'dan 7 болуп турат, Бөлүмдөр окшош экен. Мен көзүмө көрүнгөн жок, бул сразу эле көргөн жокмун. Бирок силер көрдүңөр болуш керек.
Ошон үчүн комментарийге кыйкырып атат болуш керек балдар. Комментарий бул жактан мага күйүп өчүп атат да, аябайчы көп окуучулар жазганда аябай күйүп өчүп баштайт. Кээде мен ката кетиргенде күйүп өчүп калат да, аябайчы. Сразу комментарийди карап, кээде тууралап коюп атпайбы ката кетиргенде. Азыр дагы ошондой күйүп жанып атты эле. Ошону байкашкан окшойт. 9-дан 7 ооба мындан чоң. Мен 3-төн 5ке салыштырбайм 9-дан 7-ничи, себеби 3-төн 5 буруш бөлчөк да. Буруш бөлчөк, бул дурус бөлчөк, то есть алымы бөлү менен кичинекей. Ошондуктан бул автоматически эле мындан кичинекей болот. Так, улантабыз. Улантабыз. Так, 19-чу мисалды карайлы. 19-чу мисалды карай турган болсок, эгерде дейт b 0-гө барабар эмес болсо, b бөлүнгөн b көбөйтүлгөн b туюнтмасы туура болгондой кылып суроо белгисинин ордуна могу белгилердин кайсынысы коюш керек дейт. b 0-гө барабар эмес экен. Анда балдар тамга болуп калгандан кийин мен силерге айткам, b 0-гө барабар эмес дейт. Мен айтып атам силерге -1-ди коесуңар, 0-ді 1-ди деп, бирок бул учурда 0-ді койбойт экенбиз. 0-ді койгонго болбойт экен. Демек бизге дагы жеңил болуп калды. Эми могул жерди b менен b-ны кыскартып койсок болот балдар. Ошондо 1 бөлүнгөн b калат бул жердечи. Бул менен бул b-ны кыскартып койсок, бул жерде b калат. Эми эгерде мен 1-ди кое турган болсом, b-нын ордуначы, анда 1 бөлүнгөн 1, бул жер 1 болсо, 1-ди 1-ге бөлсөк деле 1 болот, экөө барабар болуп калат. Чынбы? Так, мен 1-ди койсом барабар болот экен. -1-ди кое турган болсом, -1-ди койсом дагы барабар болот, себеби мен 1-ди -1-ге бөлсөм -1, анан 1 чыгат. Демек эки учурда барабар болду, бирок мен жана силерге айткам балдар, кээде алысыраак, кээде 0, -1, 1-ди койгондо дагы жетишпей калат, анан башка сандарды да коюп көрүш керек деп. Анан бул учурда мына жетишпей калды. Мен азыр b-нын ордуна 5-ди кое турган болсом, 1 бөлүнгөн 5, анан 5 болуп калса, бул жак чоң. Демек, бир туруп бул жак чоң, бир туруп бул жак чоң болуп атат. Ошол себептен мен аны же b-ны кое албайм, b-нын маанисине жараша болот дейт. Себеби 1-ди койсом барабар болуп атат, 5-ди койсом бул жак чоң болуп калды. Демек, b-нын маанисине жараша болот экен. Комментарийди да окуп коеюн. Балдар чыдабай атат. Г деп жазып атышыптыр жантан бери эле. Г деп, кээ бири 2 жолу Г-ны жазып ийиптир. Аябай чыдабай. Так, жакшы. Ортодо да ушинтип чыгаргыла макулбу? Так, улантабыз. Жыйырма экинчи тапшырмаларда суроо белгисинин ордуна тиешелүү белгини аныкташ керек дейт. Бул дагы убакытты ала турган тапшырма. Анан эгерде силер баягы базалык билимиңер бар болгон болсо, бул эсепти тез эле чыгарып коюшуңар мүмкүн. Мисалы үчүн карасаңар, 37,3-кө 2-ден 1-ди эмне кылсак, кошсок 74 чыгып кетпейт да, чынбы? Себеби 2-ден 1 кичинекей эле сан да, ошондуктан такыр эле туура эмес болот дагы, Г дагы эле туура келбейт да балдар. Туура келбейт. Ал эми биз 2-ден 1-ге көбөйтө турган болсок, 2-ден 1-ге көбөйткөндө 37-ни 2-ге бөлүшүбүз керек болуп калат. Анда бул азайып кетет. Ошол себептен бизге бөлүү эле кылат да. Себеби бөлгөндө эмне болот эле? 2-ден 1-ге бөлчөккө бөлгөндө биринчи сан өзү жазылат дагы, анан экинчиси орун алмашып кетет эле. Демек биз 37-ни 2-ге көбөйтсөк 74 чыгат, балдар. Ошол себептен В жообу туура болот экен. Көрдүңөрбү мына? Логика дегендер мына ушулар. Ушул сыяктуу болот экен балдар. Логикаңар иштеш үчүн силердин базалык билимиңер болуш керек экен. Ошол себептен математикага киришүү деген курсту жеке кабинеттен киресиңер дагы.
Билбеген темаларыңардын бардығын көрүп, дептерге конспектилеп, видеода мен түшүндүргөндөрдү кайра жазып, классташтарыңарды чакырып аларга дагы үйрөтө турган болсоңор, ушу техникаңардын бардығын бышыктап аласыңар. Анан жеңил болот. Так, 21-чи тапшырма. 21-чи тапшырма дагы ушундай экен, 21-чи тапшырманы үй тапшырма кылып алгыла. Скриншот кылып алсаңар болот. Ошого окшотуп эле чыгарып койгула. Анан 22-чи тапшырманы. Так, 22-чи тапшырма дагы ушундай экен. Муну дагы үй тапшырма кылып берип коеюн, көрүп атасыңар. Так, эми 23-24 тапшырмаларда барабардык туура болгондой кылып А жана Б'нын маанилерин тапкыла деген экен. Так, комментарийлер болуп атат, окуп коелу. Так, хорошо. Так, эмне кылган? Тапшырмаларда барабардык туура болгондой кылып дейт. Демек биз А менен Б'нын ордуна ушул бир санды кое турган болсок, барабар 6-дан 1 чыгып калыш керек экен. Мына А менен Б'нын ордуна сандар турат. Мени балдар ошондо могул жерден варианттарды койгондо дагы колдон келишинче оңоюраак чыга тургандарды койсок да жакшы болот да. Мен мисалы үчүн В вариантында 0-ду көрүп атам. Ошол себептен мен биринчи В вариантын коюштан баштайын. Көрдүңөр, жоопторду койгондо дагы убакытты экономдош үчүн кандай жоопторду да коюш керек, карашыңар керек. Себеби 7 менен 5ти койсоң мындай кичине ненормальный сандар чыга баштайт, А 1 менен 0ду койгондо оңой болот. Ошондуктан Анын ордуна мен 1ди коем, Б'нын ордуна мен 0ду коем. Так, барабар 6-дан 1 чыгат бекен? Чыкпайт, балдар. 0ду 3кө бөлсөк 0 болот, барабар 5 чыгат. Демек В туура эмес экенин сразу эле мына варианттар уже азайып калды. Андай мен Г'ны коюп көрөм. Г'ны койсом 6 экен, минус Б'быз 2ге барабар экен, 3. Так, жалпы бөлүмгө келтиребиз. 3тү мен 2ге көбөйтүшүм керек, 6га айландырыш үчүн, Так, ошондо 6-дан 1 чыгат экен, 6-дан 5 минус 6-дан 4 болсо, 6-дан 1 болот экен мына. Туура жоопту таап алдык. Көрдүңөрбү? Мындай В'ны коюп көрдүк эле, андан кийин Г'ны эле коюп көрдүм дагы, случайно меники тезирээк чыгып калды. Адан баштап иштеп баштасам, азыр могуга чейин кетмекпиз да. Бирок ар кандай кээде ошондой болуп калат. Бул учурда мен азыр 0ду көрүп калып эле баштап кеттим. Эгерде варианттарды карабай туруп Адан баштап чыгара баштаган болсом, баары бир эме болуп калмак. Көп убакыт кетирмекмин да. Кээде ошондой болуп калат. Кээде жол болуп калат, ушул сыяктуу да. Так, андан кийин так, 24-24 тапшырма силерге үй тапшырма катары калсын. Так, азыр мен могу жерден тапшырманы эстеп кеттим. Могул, по-моему, 14 эмес, балдар, 14төн 1 болуш керек эле да. Ушул жерде опечатка болуп калган. Мага окуучулар дагы алып келип бир көрсөттү эле. 14 чыкпайт деп. Ошол себептен силер карап туруп, 14төн 1 чыгыш керек, ушуну карап чыгарып койгула. Так, пока балдар бүгүнчө бул бөлүмүн аяктадык. Азыр